Күнүңүздөр менен ардактуу спорттун сүйөрмандары. Бүгүн мына бир чоң майрам десек болот. Чемпионат өтүп жатат. Бул аябай чоң майрам. Жалпы эле турнир боюнча, чемпионат боюнча маалымат берип кетсем, бул 27 өлкө келип катышып жатат. Айрыкча көп сан менен келген катышуучулар бул албетте биздин кошуна өлкөлөр болуп калды. Ошондой эле катышуучунун саны 980, бул жолу 980 болду. Өткөрүүнү биз болжолдой болгон күчтөрдү жумшадык. Ошондон мен ыраазычылык билдирип кетем. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министрлигине караштуу жалпы Кыргызстан атынан 313 катышуучу болуп атат. Кыскача айтканда, бул ар бир категорияны биз толтура алдык. Эгер категория калбаса, жалпы эле биз баардык катышууга аракет кылдык. Кыргызстан буйруса, алдыңкы орундарга жете ишенип отурам. Натыйжаны күтүп отурган кезибиз. Бүгүн башталды. Алдыбызда дагы 3 күн бар. 3 күн ичинде көптөгөн жаңылыктар болот. Бизде Федерация экономикалык ГТФ'де деги федерациянын ичинде дисциплиналар көп. Бул массоги, тукчи, кёкпа, поинт-стоп, хёнги деген жана команда дисциплинасы аябай динамичный да. Эгерде бир дисциплинадан орун ала албай калсаң, анда башка дисциплинадан дагы мүмкүнчүлүк болот. Ошондой бир динамичный бир биздин федерациябыз. Баардыгында ошо спортко чакырып кетемин. Спорт бул денсаулыктун булагы.